Мен врач Бапаева Гульсана Жунусовна, 32 жылдан бері медицина тармағында иштеп келем. Врач-терапевт, врач-натуропат. Акыркы 6 жылда мен натуралдык ыкма менен дарылоочу ыкмага өтүп, өзүмдү врач-натуропат деп эсептей элем. Себеби деген иммунитет, адамдын иммунитетин көтөрүү үчүн бул натуралдык ыкмалар өтө чоң жардам берет экен. Дегеле иммунитет деген эмне? Иммунитет деген бул адамдын сырткы чөйрөдөн келген керексиз нерселерге, керексиз жандыктарга, керексиз аба ырайын өзгөрүшүнө жана башка көп нерселерге организмдин туруштук берүүсү экен да. Жана бизге киргенден кийин бизге кандайдыр бир бизге керек, бизде жашабай турган, бизде жашоо мүмкүн эмес болгон дагы майда жандыктар бизге жашап алгандан кийин ошолор менен күрөшүүчү система, ошол Б системасы бул ушул иммунитетти жооп бере турган система болуп саналат. Б системасы бул адамдарда кандай кан системасы айланган болсо, ошол кан тамырларды, көк кан тамырларды, кызыл кан тамырларды оролуп, ошолорго чырмооктой болуп оролуп, ошол кан тамыр жана без тамырдын ичиндеги клеткалар арасындагы аралыктан денеге кирген керексиз нерселерди алып чыгып кетип, ошолор менен күрөшүүчү чоң бир бизге эң чоң пайда алып келген система бул Б системасы. Урматтуу мекендештер, мына адамдын кан тамыр системасы бар. Мына ушул кан тамыр системасына байланыштуу бизде дагы бир чоң система бул мына без тамыр системасы. Без тамыр системасы организмдеги керексиз заттарды, сиңбей калган тамактарды, ошондой эле биздин органдар ар бири өзүнчө бир убакытта жаңыланып турат. Мына ошол эскирген, өлгөн клеткаларды алып кетүүчү жана бизге кирген микро жандыктар, алар бизде жашап, өздөрүнөн керексиз заттарды чыгат. Мына ошол заттарды жок кылуучу, ошол кирген майда жандыктарды жок кылуучу система ушул без системасы болуп саналат. Демек бизде без системасы эң чоң ролду ойнойт. Кан тамыр бизге тамак алып барат, керектүү заттарды алып барат, керектүү микроэлементтерди алып барат. Ал эми ошол алып барылган заттар, керектүү заттар клеткада иштетилип, кайра чыгарылган нерсени без системасы алып кетет. Мындайча айтканда, жок кылуучу, бизге керексиз нерселерди жок кылып берүүчү система. Орусча айтканда, булар утилизация, канализациянын ролун аткарат. Демек, ошол утилизация, канализацияны аткарган системада трубалар толуп калган болсо, анда бизде кантип биз организмди керексиз нерседен арылта алабыз? Мына ошол без системасы менен көбүрөөк иштеш керек. Без системасы дегеле бардык ооруда өтө чоң ролду ойнойт. Демек, мына биз жакында аябай коркунучтуу, аябай бизге чоң бүлүк алып келген пандемия дагы коронавирус оорусунда дагы чоң ролду ойноп берди. Эмне үчүн биз абдан жакшы адамдарыбызды, абдан дегеле кыргыз жаранын, дегеле дүйнө жүзүндө адамдар эмне үчүн пандемиядан биз алардан айрылып калдык? Эң бир себебинин бирөөсү бул ушул без системалардын ички бөлүгүнүн таза эместигинен, без системанын без трубкаларынын, без түтүкчөлөрүнүн, без стволдорунун, без протоктордун ичинин керексиз нерсеге ушул ооруга чейин толуп, ошонун ичиндеги без айлануу жакшы жүрбөгөндүгүнөн биз органдарга жабыркап, биз адамдарды жоготуп алдык. Бул кандайча? Мен ошо башында айтып кеткендей, кан тамырды мына ушул без тамыр чырмооктой оролуп жайгашканда биз ошондой жаралганбыз. Ушул без тамырдын ичине керексиз нерсе толуп калганда, алардын көңдөйү чоңоет, көлөмү чоңоет дагы, кан тамырларды кызып калат. Демек, биздеги ар бир органыбызга
баруучу кан тамырдын ичин дагы кан тамырдын өзүн да кысып калуу менен без тамыр өзүнүн кызматын жакшы аткара албай калат. Кан тамыр да өзүнүн кызматын жакшы аткара албай калат. Иммунитетти көтөрүү үчүн кандай кылсак болот деп көп сурашат да. Иммунитет деген демек без системага жооп иммунитетке без система жооп бергенден кийин демек биз без тамырлардын ичине, без стволдордун, протоктордун, түтүкчөлөрдүн ичине керексиз нерсени толбошу үчүн эң биринчи биз сууну ичип турушубуз керек, тамакты жөндөшүбүз керек, сөзсүз түрдө көнүгүүлөрдү жасашыбыз керек. Мына ушул пандемия учурунда мен абдан чоң көңүлдүү лимфа массаж, ушул бездерге массаж жана курсакка массажды көбүрөөк колдонгула деп аябай көп көңүл бурдум. Себеби деген кан тамыр бул жүрөк насоска окшоп кан тамырларды иштетип канды бизге денеге берип кайра аны алып кетсе, без тамырларды биздин булчуңдар түртөт да. Ошон үчүн биз булчуңдарды иштетишибиз керек. Демек биз көнүгүүлөрдү жасашыбыз керек. Демек биз ушул булчуңдарыбызды түртүп, без тамырлардын айлануусуна биз чоң көмөк беришибиз керек. Мындан тышкары висцерал массаж деп айттым. Висцерал массаж деген бул курсакка, ички көңдөйүздөгү курсактарга массаж жасоо. Муну кыргыздар илгери эле жакшы макал менен айтып койгон экен да, ичиң таза болсун депчи. Мына ушул ички көңдөйдөгү органдар канчалык жакшы иштесе, демек биздин периферия деп коет. Мына колу бутубуз, башыбыздагы органдар өзүнүн кызматын бизге жакшы аткарып берет да. Ички көңдөйдө көп органдар жайгашкан. Уйку без, ашказан, өт, ичегилер, жоон ичеги, ички ичегилер, бөйрөк жана башка органдар жайгашкан. Мына ушул органдар канчалык өзүнүн кызматын жакшы аткарып, мына ушул органдарда канчалык жакшы кан айлануу болуп, ушул органдарда без айлануу жакшы жүргөн болсо, демек биздин ден соолугубуз чың болот. Мына ушул органдар дагы без тамырлар керексиз нерсеге толуп калды. Алар барып туруп кан тамырды кысып калды. Демек ошол органга жакшы кан барбай калды. Демек ошол орган керек бизге келген кан тамактарды, бизге келген кычкынтекти иштеткенден кийин керексиз нерсени жөнөтө жакшы албай калат. Мына ошондо биз өзүбүзгө өзүбүз жардам беришибиз керек. Бул үчүн биз висцералдык массажды жасообуз керек. Ал үчүн мен көп YouTube'да, Facebook'tarda, Nasat Media'da өзүмүн кеңештеримди бергемин. Мына ошол жактардан көрсөңүздөр болот. Иммунитетти дагы жакшы көтөрүш үчүн бул тамакты жөндөө. Демек, тамакты жөндөгөндө мен ушул пандемия мезгилинде эле тамактан 3 нерсеге көңүл буруңуздар. Мына ушул 3 нерсени жебей туруңуздар деп айтканмын. Бул ун жана ун азыктары, сүт жана сүт азыктары жана шириндиктер. Эмне үчүн деп көп суроо беришет. Себеби өтө көп. Эми кыскасын айтсам, бул тамактарды биздеги майда жандыктар жешет. Бул тамактар жакшы сиңбей калат. Бул тамактар ашказандын былжыр шелдерин клей болуп, жармашып, клей болуп, жабышып, бизге булардан башка түшкөн микроэлементтер болобу, мындан башка түшкөн азык заттарды сиңирүүгө тоскоол болот. Мына ошон үчүн организмди тазалоо үчүн сиз 6 айдан 2 жылга чейин мына ушул тамактарды жебей туруңуздар деп сунуштаганмын. Бизге ушунчалык жараткан өзүбүздү биз менен кошо препарат берген да. Ал кайсы препарат десеңиздер, бул өт. Өт бизде эң сонун препарат. Өт бизде мына ушул эле коронавирусту өлтүрүүчү противовирусный препарат. Микробторду өлтүрүүчү противомикробный антибиотик. Курттарды өлтүрүүчү противогельминтный. Көрдүңүздөрбү? Биздеги жашаган майда жандыктарды мына ушул өт абдан сонун жок кылып берүүчү препарат болуп саналат. Мындан тышкары мына ушул өт бизге кирген тамактарды сиңирип берүүдө белок, углевод, майлар деп коет. Мына ушуларды бизге сиңирүүдө өтө чоң ролду ойнойт. Мына ошон үчүн биз өтүбүздү сакташыбыз керек. Кантип биз өттү сактайбыз? Өттү сакташ үчүн сөзсүз түрдө сиз бир күндө 3 жолу тамактанасыз, 4 же 5 жолу тамактанасызбы? Ар бир тамактанганын астында сиз сөзсүз түрдө эңкейип,
башыңызды эңкейтип, бутуңуздун тизесине чейин жеткенге чейин эңкейип, кайра туруп, эңкейип өйдө турсаңыз, биз өттүн чыгуусун өтө чоң жардам берген болобуз. Мындан тышкары дагы иммунитетти көтөрүү үчүн албетте адамды дагы органдардын бирөө бул ичегилер. Ички ичеги жана жоон ичеги бизде 3-5 метрде болуп саналат. Мына ушул 3 жана 5 метрлик ички ичеги жана жоон ичегини биз дайыма бош, таза кармашыбыз керек да. Ал үчүн сөзсүз түрдө өт канчалык жакшы куюлуп турса, адамдын ичи катпайт. Ич катуу бул биздин ушул лимфа бездеринин ичиндеги лимфа бездеринин ичине керексиз нерселерди чогултуп коюуга алып келет да. Мына ошон үчүн биз ичегидеги заңдарды күнүгө чыгып туруусуна камсыз кылышыбыз керек. Денедеги бес тамырдын 1000ге жакын түйүлчөктөрү бар да. Мына ошол түйүлчөктөрдүн 5 түйүлчөктөрүнүн 600 данасы биздин ички органда жайгашкан. Мына ошон үчүн биз ички органдарды, ошону ичегинин тегерегинде жайгашкан 5 тамырларды, 5 түтүкчөлөрүн дайыма иштетип турууга, массаж менен аларды түртүп турууга, ошону менен бирге ичегинин ичиндеги керексиз нерселерди сыртка чыгарып берүүгө чоң көмөктөшкөн болобуз. Дагы эң чоң ролду ойногон бул витаминдер. Витаминдерди, кайсы витаминдерди ичебиз, качан ичебиз деп көп сурашат да. Мен дайыма айтар элем да, сиз организмди тазалап алыңыз. Сиз организмди тазалабай туруп, кандайдыр бир кымбат баалуу витаминдерди ичкен болсоңуз, ал сизге сиңдиби сиңбеди, муну эч ким сизге гарантия бере албайт. Мына ошон үчүн мен жогоруда айткан ыкмаларды, лимфа массаж, бул бездерге массажды, курсакка массажды, тамакты жөндөңүз, сууну ичиңиз, өттү жакшы чыгарыңыз, ичегини тазалаңыз. Мына ушундан кийин гана сиз витамин ичсеңиз, витаминдин көп бөлүгү сизге сиңет деп мен айтып кетер элем. Күз жана жаз айларында организмде бир аз без системалары басаңдап иштеп калат. Эмне үчүн? Кышында деле без системалары басаңдап иштеп калат. Себеби деген кан тамыр суюк болот, сууга окшоп. Ал эми без тамырлар коюгураак болот. Мен табыштырып кетет элем, вот киселге окшоп, без тамырдын ичиндеги без суюктугу киселге окшош коюгураак болот да. Ошон үчүн биздин дене канчалык ысык болсо, ал жакшы жүрөт, жакшы айланат без тамыр. Күз жана кыш, жаз айларында грипп менен ооругандар өтө көп кездешет. Себеби деген ошол мезгилде организмдеги ушул коюраак без тамырлар бир аз жаз айланып калган үчүн бизге кирген грипптин вирустары көбүрөөк жашап, бизге өзүнүн терс таасирин берип калат. Деги эле адамдагы вирустук оорулар бир аз оорураак өтөт. Мына ошол эле вирустук оорунун бирөөсү бул коронавирус. Коронавирус менен грипптин өтө чоң айырмасы бар. Грипп бул жеңилирээк өткөн. Илгертен бизге грипп кайра бизден кетип, биз аны менен күрөшүп, бул жеңилирээк кабыл алган оорулар болуп саналат. Ал эми коронавирус ушул жаңы келген үчүн, организм муну жаңы таанып аткан үчүн бизде клиника оорураак өттү. Эми экинчи волна деп коркпатса, жок. Экинчи волна да биз көп коркпой деле койсок болот. Себеби деген биринчи волнада организм бул вирусту тааныды да, коронавирус деген бир керексиз зат бизге кирди деп организмдер күрөшүп, азыр бул оору жеңилирээк өтөт эле, орто степенде өтөт эле деп айтар элем. Ошон үчүн коронавирустан бул экинчи жолу жугуп калды деп коркпоңуздар. Организмдин өзүнө биз ушул вирус менен күрөшүүгө жардам беришибиз керек. Дүйнөдө вирустук оорулар таблеткалар жок. Булар биздин клетканын ичине кирип жашаган үчүн биз буларды ошол жактан натуралдык ыкмалар менен чыгып кетүүгө жардам беришибиз керек. Ал үчүн мен жогоруда айткан ыкмалардын баарын колдонсоңуздар, ден соолугуңуздар чың болуп, деги эле бүт эле ооруну организм жеңил алып өтөт деп айтар элем. Саламатта калыңыздар.